Бишкек шаарынын бюджети. Бишкек шаарынын 2024-жылдагы бюджети Бишкек мэриясы тарабынан бекитилди. 2024-жылдын консолидацияланган бюджетинин кириши бөлүгү аймактык айылдарды эске алуу менен 32,6 миллиард сомду түздү. Аткаруу боюнча 2024-жылдын 11 айында жергиликтүү бюджеттин кирешелери 34,6 миллиард сомду түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 81,8%га же 15,6 миллиард сомго көп. Салыктык кирешелер 14,8 миллиард сомду түзүп, өткөн жылга карата өсүү пайызы 26,5%га жетти. Ал эми салыктык эмес кирешелер 2 миллиард сомдон ашып, 2023-жылга салыштырмалуу 49,5%га көбөйгөн. Инвестициялар. Бишкек шаарына жалпысынан 1,4 миллиард АКШ долларынан ашык инвестиция тартылууда. Булар индустриалдык парк куруу долбоору. Бул долбоорго багытталган жалпы инвестициянын суммасы 95 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек шаарындагы эски Аккула ипподромунун ордуна заманбап турак-жай бизнес комплексин куруу боюнча инвестициялык долбоору. Жылуулук электр борбору 2-нин аймагында жаратылыш газында иштеген электр станциясын куруу долбоору. Жалпы инвестициянын суммасы 300 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек Селмаш техникалык жабдууларды курулуш эксплуатация өтүү моделине ылайык камсыздоо долбоорун ишке ашыруу. Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын колдоосу менен Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоору ишке ашырылууда. Асма жолдун курулушу боюнча долбоор каралууда. Азыркы учурда демөөрчүлөр табылып, 300 миң АКШ долларга техникалык экономикалык негиздеме даярдалып, аяктоо баскычында турат. Саркынды сууларды тазалоонун эффективдүүлүгүн жогорулатуу, биологиялык тазалоону азыктандыруучу заттардын негизинде Бишкек шаарынын тазалоочу курулмаларын модернизациялоо долбоору. Административдик аймактык реформа. Административдик аймактык реформанын алкагында кошулган аймактарда турак-жай коммуналдык чарба чөйрөсүндө шарттарды түзүү, жол транспорт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча олуттуу иштер аткарылды. Муниципалдык менчикке объектилерди кайтаруу. 2024-жылдын шаардык муниципалитетке 12 жер тилкеси, 8 турак эмес жай, 11 батир, менчиктештирилип кеткен 3 бала бакчанын имараты, Мурда Кумшагыл жаба акционердик коомуна берилип кеткен жер тилкеси, Тордойдогу Форт Аберон базары жана Орто Сай базарындагы Аберон шаардык муниципалитетке кайтарылды. Учурда базарларда инвентаризациялоо, иретке келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ижарачылар менен кайрадан келишим түзүү иштери жүргүзүлүүдө. Мунун жыйынтыгында аталган базарларда айына болжол менен 14 миллион 500 миң сом каражат муниципалитеттин бюджетине түшөт. Социалдык жана ири объектилерди куруу. Биринчи жолу жергиликтүү бюджеттен социалдык объектилердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулуп, бул иштерге 4,8 миллиард сом бөлүндү. 2024-жылы Борбордук аянт реконструкцияланып, аянттагы мамлекеттик туунун флагштогу жаңыртылды. Достук монументин капиталдык оңдоо иштери бүткөрүлдү. Алга республикалык дене тарбия жана спорт борборунун ордуна трибуналары бар көп функционалдуу стадион куруу иштери башталып, ишке ашырылууда. Бул стадион ФИФАнын талаптарына ылайык курулуп жатат. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи аренасы кайрадан жандандыруу иштери башталды. Билим берүү тармагында 2024-жылы 10 бала бакча, 4 объект билим берүү мекемелеринин курулушу каралган. Чыгыш 5 кичи районундагы менчиктештирилип кеткен Баластан бала бакчасы УКМКнын жардамы менен мэрияга кайтарылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, балдарга эшигин ачты. Номер 68 гимназия мектебинин аймагында спорттук корпус залы жана номер 9 балдар искусство мектеби пайдаланууга берилди. Ак Бата конушунда 660 орундуу жалпы билим берүү мектебинде номер 1 интернаттын имаратында спорттук кошумча залын куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле билим берүү уюмдарынын авариялык корпустарында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Андан тышкары жаңы конуштарга 3 медициналык борбор курулду. Өзгөчө кырдаал суу каптоону жана селди алдын алуунун иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилип, 2 этап менен механикалык тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Жана шаардын бюджетинен каражат бөлүнүп, Манкажар коктусунан келип түшкөн сууларга атайын шлюз орнотулуп, арыктар жасалып, турак-жай үйлөргө коркунуч жаралбай турган шарт түзүлүүдө. 30 жылдан бери каралбай келген ирригациялык тармактарды тазалоо, түтүктөрдү оңдоо иштери улантылууда. Ошондой эле Бишкекте Аламедин дарыясынын нугу тазалоо иштеринин кезектеги этабы аяктады. Аталган иштерге 85 бирдик техника, 30 экскаватор, 55 кова самосвалы тартылган. Ошону менен бирге Бишкек шаарынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардыгы боюнча башкармалыгы, шаардык муниципалдык инспекция жана турак-жай коммуналдык чарба блогундагы мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрү толугу менен катышты.
Жай мезгилинде суу тартыштыгынын кайталанышын болтурбоо үчүн Орталык суу топтомосунда изилдөө жана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Башкара суу топтомосунда 5 скважина бурулоо иштери аткарылды. Муниципалдык инспекция көрктөндүрүү коомдук тартипти көзөмөлдөө максатында муниципалдык инспекциясы түзүлүп, 9 автоунаа алынып, атайын формалар даярдалган. Бул инспекциянын аткарылган иштери өзүнүн оң натыйжасын алып келүүдө. Жол транспорт инфраструктурасын жакшыртуу. Быйыл Бишкек шаарында 6 негизги көчөдү кеңейтүү, реабилитациялоо иштери аяктады. 21,7 чакырым жол оңдолуп, курулуштуу сапатын көзөмөлдөө системасы колдонулду. Бул 345 миллион сом үнөмдөөгө жана объекттерди пайдаланууга тапшырууну тездетүүгө шарт түздү. Мындан тышкары Кара Дарыя көчөсүндө жаңы жолдун курулушу башталды. Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан 2024-жылы 35 объектке капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, 31 объектте иштер аяктады. Автоунаа жолдорунун өтүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында 25-жылы ири долбоорлор, жаңы көпүрөлөрдү куруу жана учурдагы көпүрөлөрдү реконструкциялоо Кытай грантынын эсебинен ишке ашырылып баштайт. Германия өнүктүрүү банкынын линиясы боюнча шаарга Түркия мамлекетинен чыгарылган 48 бирдик автобус келди. Дагы кошумча 37 автобус келүүсү күтүлүүдө. Жол кыймылынын эрежелерин бузган транспорт каражаттарын эвакуациялоо үчүн 10 даана атайын техника сатылып алынды. Социалдык блок. Билим берүү тармагында 2024-жылы шаардагы 10 бала бакчанын максималдуу аянттарын натыйжалуу пайдалануу үчүн жылма керебеттерди колдонуу аркылуу балдардын санын көбөйтүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылды. Шаардын бардык мектепке чейинки билим берүү уюмдарында этно-STEM долбоору ишке ашырылып, керектүү жабдуулар сатылып алынды. Көп тилдүү билим берүү долбоору жана STEM ресурстук борборлору ишке киргизилүүдө. Ошондой эле жаш мугалимдин депозити программасы улантылууда. Мектептерде акылдуу чөйрөнү түзүү үчүн санарип мектеп долбоору ишке ашырылды. Анын максаты билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана билим берүү процесстерин автоматташтыруу болуп саналат. Маданият чөйрөсүндө 8 өлкөдөн жана Кыргыз Республикасынын 7 облусунан 239 баланын катышуусу менен Наристе 4-эл аралык балдар фольклордук фестиваль өткөрүлдү. Бишкекте 1 ачык дельфи оюндары өткөрүлүп, КМШга мүчө өлкөлөрүнүн таланттары катышты. Калктын социалдык жактан аялуу катмарларына жана турмуштук оор кырдаалда турган балдарга даректүү социалдык жардам көрсөтүү улантылып жатат. Ошондой эле Бишкек шаары боюнча 143 адамга социалдык контракт берүүгө квота бекитилип, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 132 жаранга социалдык контракт түрүндө социалдык жардам көрсөтүлгөн. Быйыл Жуманазаров атындагы спорт мектебинде ок атуу бөлүмү үчүн жаңыланган зал ачылды. Күз-кыш от жагуу мезгилине даярдык. 2024-25 жылдын күз-кыш от жагуу мезгилине даярдоо боюнча ыкчам чаралар көрүү максатында шаардык жана райондук штабтар түзүлдү. Отканалар жылытуу мезгилине даяр. Мындан тышкары жылуулук менен камсыздоо тармактарын реконструкциялоо жана оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Жылытуу мезгилине АТР менен бирге 160 000 тоннадан ашык көмүр пландалган. Бүгүнкү күнгө калк тарабынан 114 000 тонна көмүр даярдалды. ТЭЦ маселесине токтосок, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын министрлер кабинетинин токтомунун негизинде жылуулук электр борбору жана Бишкек жылуулук тармак Бишкек шаарынын карамагына өттү. Натыйжалуу иш жүргүзүү максатында мэриянын токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын отун энергетикалык комплекси департаменти түзүлдү. Ошондой эле Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек жылуулук электр борбору муниципалдык ишканалар түзүлдү. Учурда Бишкек жылуулук электр борбору номер 3 жана номер 4 энергетикалык блокторунда оңдоо иштери жүргүзүлүп, ар бирин 150 мегаватт кубаттуулукка жеткирилди. Шаардагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында 24 жылдын 11 айында жаңы конуштарда 31 320 үй газдаштырылды. Жерге мунапыс берүү. Президенттин жарлыгынын алкагында жерге мунапыс берүү иштери жүргүзүлүүдө. Учурда административдик аймактык реформанын негизинде кошулган айыл аймактарды кошкондо 30 000ге жакын арыз кабыл алынды. Турак жай коммуналдык чарба. Тазалык муниципалдык ишканасынын линиясы боюнча 41 даана атайын техника сатылып алынды жана дагы 85 даанасы келери күтүлүүдө. Бишкек санитардык полигону ишканасы тарабынан 2 автосамосвал сатылып алынып, полигондун айланасында видео байкоо жана тосмолорду орнотуу боюнча иштер жүргүзүлдү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы тарабынан көчөлөрдү жарыктандыруу иштери жидертүү жүргүзүлүүдө.